Буга чейин 2019-жылы кодекстерге өзгөртүү киргизилип, анда болушунча гумандуу болууга аракет жасалган. Жаңы кодекстер Советтоорунда калыптанып калган системаны талкалап, ордуна Европанын жаңы системасын алып келүүгө багытталган. Бирок буга Кыргыз Республикасы даярбы? 2019-жылга укук коргоо органдарында жаңы шарттарда иштегенге даяр адистери бар беле? Коом мындай бурулуштарга даярбы деген суроону учурунда милициянын генерал-майору, Ички иштер министринин генералдар клубунун төрагасы Садырбек Дубанаев кабыргасынан койгон. 2017-жылы кабыл алынган соттук укуктук реформанын алкагында кабыл алынган мыйзамдар жана кодекстер менен өзүм таанышмын. Алар ар кандай мезгилдерде жана шарттарда идеалдуу түрдө иштемек, эгерде Кыргызстан, Германия, Норвегия, Финляндия өлкөлөрү сыяктуу укуктук аң сезими жогору, өнүккөн коом болгондо. Жаңы кодекстер менен иштеген аралыкта алардын мыйзамдары жана европалык укуктук институттары бизге эч жакшы нерсе алып келбегендигин жана алып келбестигин көрсөттү. Менин оюмча бирөө да даяр эмес, бул системага эч ким даяр эмес деген позицияма мисалдарды түшүндүрүп берсем, акыйкат келишими сыяктуу институт кыргыз коомчулугуна эмне алып келгенин көрдүк. Европада жакшы көрүнгөн укуктук механизм бизге жебенин учун башкага көрсөтүп, боштондукка чык деген нерсеге алып келди. Ал эми акыйкатчы айрыкча укук коргоо органдары жоопкерчилик тартууда өздөрүнө ыңгайлашкан мыйзам жазып алышкан. Кызматтык ката кетирсе же кылмыш жоопкерчилигине тартылган учурда 6 айдан 1 жылга чейин эле эл унутканча көздөн далдоо боло туруп, андан кийин кайра эле кызматын улантып, керек болсо жетекчи да болуп алганы моралдык жактан туура эмес деп эсептейт. Ошол учурдан баштап мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизишек болчу да. Эгерде шалаакылык кылып же кол алдындагылардын так ишин талап кылбаган жетекчи болобу же негизи эле милицияда иштеген адам кандайдыр бир ошондой моралдык болгонбу же болбосо кичинекей чоң деңгээлде армиясы жок мыйзам бузууга барса, аралашса, анда кайтадан милиция кызматына кайта албайт деген анда талапты киргизишибиз керек эле да. Буга чейин коомдо резонанс жараткан Бурулай жана Айзада аттуу кыздардын окуясында жазаланган. Милиция кызматкерлери Марлес Асанов менен Улан Айтбаев учурда жетекчилик кызматтарда отурат. Буга мыйзам жол берет, бирок моралдык жагы унутта калат. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев бул жаатта мыйзамга өзгөртүү киргизүү учурдун талабы болуп турганын белгилейт. Ошол учурда керек болсо бир каякта бир грант алабыз деп гумандаштыруу максатында жазган кодекстерде мына бүгүнкү күнгө чейин кемчиликтер келип атат. Кийин дагы мына 2019-жылы, 20-жылдары дагы бир топ өзгөртүүлөр киргиздик. Анын алкагында ошол күч органдарында иштеген кишилердин жоопкерчилиги албетте болуш керек деп айтам. Алардын бир кайсы бир учурларда кылмыш кылып же кайра жумушка кирүү бул жат көрүнүш деп ойлойм. Андай болушу мүмкүн болбош керек деп эсептейм. Эгерде бизде мыйзамда ошондой кемчиликтер жазылып калган болсо, сөзсүз түрдө биз өзгөртүү киргизишибиз керек. Укук коргоочу Нурбек Токтакуновдун пикиринде учурда милициянын жоопкерчиликке тартууда мыйзам бар. Болгону ал тандалма жол менен иштейт. Бизде жанагы орунга койгон, звание алган милицияда бар эле коррупция болуп калган да. Ошон үчүн биякта мен айтып атам, кеп мыйзамда эмес, кеп мыйзам иштебегени.